Саламатсыздар достор, кутман таң. Мен эртең менен турсам эле укмуш бай болуп кетип турмун достор. Мага карата көрүп атасыздар. Болуп көрбөгөндөй сокпулар, чабуулдар башталды. Мына ушундан улам мен түз эфирге чыгып, акыбалды, жагдайды түшүндүрүп коюуну туура деп көрүп атам достор. Кимде ким ушул менин берүүмдү көрүп, анан башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар, ыраазы болот элем. Анда сөз башынан болсун. Мына азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Мени эртең менен турсам укмуш бай болуп кетиптирмин. Так. Көрүп атасыздар, ал элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, акча үчүн иш алып барып жатат. Бермет Бактабасова медицинага байланыштуу иликтөөлөр жасаган журналист Улукбек Карбек уулун сынга алды деп супер медиасы жарыялап атат. Бермет Бактабасова бул Кыргызстандын медициналык профсоюздарынын төрайымы. Буюрса буларга дагы биз кандай таза иштеп аткандыгы тууралуу бир үңүлөбүз, убактысы келет. Мына карасаңыздар достор, бул жерде 28,3 миң доллар деп атат. Жалпы ушул кирешем укмуш экен мен. Ушинтип мени жаманатты кылып, карандай калпты айтып, карандай жалган менен мени жаманатты кылып атат. Бул ушул профсоюздун төрайымы Бермет Бактабасова. Ушинтип атат достор. Эми караңыздар, бул жалганды мындай Кудайды карап дагы айтса болмок. Муну караңыздар эми. Аналитиканы карайлы. Мен YouTube каналым достор бул мына. YouTube каналым. YouTube каналымда мына аналитикага кирели. Аналитикага кирип туруп, контент, аудитория, доход. Доходду аз көрсөтөбүз. Менде канча акча түшүп аткандыгын. Ал үчүн биринчи могу 28 күн эмес, бардык времяны кылайын. Менде тарыхта бир айда эмес, тарыхтан бери канча акча түшкөндүгүн сиздерге YouTube каналымды көрсөтөм. Мына көрдүңүздөрбү достор? YouTube каналым 15 миллион киши көрүптүр менин баракчамды. Мына доходду азыр мен достор компьютерим өчүп калды азыр. Кызыгына келгенде өчүп калды. Качайгыр азыр көрсөтүп берем, зарядкасын сай. Азыр зарядкага коюп, айтып берем. Эртең менен турсам эле YouTube'да укмуш бай кылып мени эме кылып коюптур. Бай ташташтыр. Лайым ошондой бай болсок, дагы да көп коррупциянын бетин ачат достор. Мына YouTube'ду күйгүздүм. Азыр компьютерде. Анан эгерде мен ошондой бай болгондо достор, эми ушунчалык көрсөтүп коеюн. Бул мен ушул жерге бир мебель жасатышым керек эле. Продукта койгонгоч, могу жергечи. Шуга дагы чынын айтыш керек, мындай каражаттын тартыштыгы менен жүрөт. Ошондой жасалбай. Бул жерге болсо достор, мен бир 28 миң доллар деп атат, шу 20 миң сомго эле ушундайга жерге бир эме коюп коет элем. Неле? Газ плита. Анан көрсөтүп берейин. Бул жакта дагы могу душту достор. Душту да ушинтип кылбай бир уста чакырып жакшынака кылып жасатат элем да, монтип көрсөтүп койбойчу мындай. Эми ушундай жагдайда ушинтип атканы абдан уят нерсе деп айтам достор, ошондучу. Мына күйдү. Мына достор, эми YouTube'ду көрсөтөйүн. Көрдүңүздөр? Бул жерде бардык времясы деп турат. Мына көрүңүздөр.
аналитика 15 миллион 100 киши көрүп тур. Мына аудитория доход. Менде доход. YouTube'da 2013 yıl açtım bu şunday yanılmasın. Mına 10 октябрь 2013 yılı YouTube'da açıp atam. Gördünüzler bu? 17 iyul 2022 yıl hazır. Men 13 yılı YouTube'da açıp atam mına. YouTube'da açkanmın. Эми ошондон бери түшкөн каражат 441 бүтүн 24 доллар. Карандай калпты айтып могу жерде Photoshop'тон жасап мени бай кылып коюптур могу жердечи, карагылачы. Кандай баймын? Көрдүңөрбү? Эми булар мени ушинтип калпты айтып ушак таратып атышат. Мына. Көрдүңөрбү? Бул жерде мен эч кандай булар айткан суммадагыдай эмес, 441 эле доллар таап атам. Ушундан улам. Эми эмне үчүн бул жагдай ушундай айтылып атат, достор? Мунун себеби бар. Анткени мына бүгүнкү күндө биз медицинанын жүзүн ачып атабыз. Медицинанын акыбалын көрсөтүп атабыз. Коррупцияны көргөзүп атабыз. Жаркынбек Касымбеков деген бүгүнкү министр уяты болсо, айбири болсо, ушул жагдайды тыйып, ушул жагдайды жөнгө салмак. Койгула, урматтуу кыргыз эли, мен кечирим сурайм силерден. Анткени ушундай болуп калды. Мына ушул акыбалды жөнгө салыш үчүн иш алып барабыз эми. Ал үчүн кечирим сурайм деп элдин астына шунчу керек эле, бул жок дегенде. Болбосо кызматынан мен моралдык укугум жок бул жерде отурганга бүгүн ушундай коррупция болуп атканда. Деп кызматынан арызын жазып кетип калыш керек эле. Бул кете албайт, анткени мунун себептерин да мен алдыда сиздерге айтып берем. Эмне үчүн келгендигин. Урматтуу достор, бүгүн мага карата каралоолор башталды. Мени мындай бир жаманаттылоо башталды. Буга ишенбегиле, достор. Мен бул жерде бир гана урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мигранттар, биз сиздердин кызыкчылыкка, сиздердин күрөшкөнгө бел байлап чыктык. Биз ушулардын жеп атканга бел байладык, достор. Бул үчүн сиздерден жардам керек, сиздерден колдоо керек. Ушундай учурда мени ошондой коррупционер ууруларга салып бербегиле. Мен буга бөркүмдөй ишенем. Ушул кыргыз эли ушул жерде мен таянар тоом болуп берет деп ойлойм. Мына Оштогу окуя боюнча ошол жана Оомат деген врач акчаны 5,5 миң сом алып, анан 1,5 миң сом наркозго алды деп атпайбы? Ошол киши үйүнө барып байкуш жана кыздын кечирим сурап, бир пакет дасторкон жасап, 6 миң сом акчасын алып барып берди. Бул мунун уяты бар экен, Азамат Бали дейли. Алган акчаны кайра кайтарып берди ээсине. Эми министр болсо, бүгүн ошол главврачтарды калкалап, главврач коррупционерлерди, ошондой коррупция болуп аткан жерди, жол берип аткан дарыгерлерди калкалап отурат бүгүн. Мына биздин министрдин акыбалы деңгээли, медицинага жасап аткан жакшылыгы. Өнүккөн өлкөдө, өнүгөм деген өлкөдө 3 негизги бир багыт бар. Муну мен дайым айтып жүрөм. Биринчи бул мамлекеттин элинин ошо ден соолугу. Экинчи билим берүү тармагы. Үчүнчү сот системасы. Мына ушул 3 система мыкты иштесе, биздин мамлекет кайсы мамлекет болбосун өнүгөт ал мамлекет. Бүгүн адамдардын ден соолугунан акча жасалбашы керек, бизнес жасалбашы керек. Медицина бул эң биринчи орунда туруш керек. Медицина тармагындагылардын айлыгы да ошондой кымбат, жогору болуш керек. Ошондо биздин мамлекетте өсүп өнүгүү болот. Ал эми дагы бир жагдай, достор. Мына эртең менен эле туруп тамактанып, анан интернет ачсам, ушундай бүт эле байытып таштап тур да. Эми мен байыганда, бай болсом, достор, Баткенге бүгүн жете албай атабыз. Каражаттын айынан эле бара албай атабыз.
Жалал Абадка жете албай атабыз, Каражаттын айынан бара албай атабыз, Нарынга бара албай атабыз, Таласка бара албай атабыз, Көлгө бара албай атабыз. Bunun себеби, негизги себеби каражат, достор. Каражаттын айынан бара албай атабыз. Жашырганда эмне? Мына ушул жагдай. Анан негизи эле биз бүгүн ушул медицинадагы акыбалды жарыялаганда, достор, кечээ зам губернатор Данияр Жанукулов деген красавчик болуп аткан YouTube'дагы мырза кечээ өтө мындай жылма сүйлөйт экен, өтө мындай анын да мунун да ыраазычылыгын алып сүйлөгөн жетекчи экен. Анысын мен бир-эки жолу интервьюларын көрүп байкадым. Эми Данияр мырза кичине позиция деген болушу керек. Сиз бизди ал жерде мокочо көрсөтүп атасыз да, мокочо кылып айтып атасыз. Ал жер өзгөчө коруктагы жер. Аялдар ал жерде төрөп атат, тигинде мына кирип барбаш керек аяка. А кирип барганды бизге сиз үйрөттүңүз го. Сиз кирип барбадыңыз беле? Сиз кирип текшерип атпадыңыз беле? Бирок сиз ал жердеги майда коррупцияны көрсөтүп атасыз. Сиздин эркиңиз, сиздин бүгүн кызматыңыз да жетет. Эмнеге главврачты жумуштан албайсыңар? Ал жердеги жөнөкөй кызматкерлерди жумуштан өз арызы менен жазды, жумуштан кетти деп ал жерде красавчик болуп көрүнүп атасыңар. Алар балким уятынан уялгандан кетип калды ал кызматкерлер. Бирок силер жетекчи катары, урматтуу Данияр мырза, жетекчи катары силер кана силер ошол главврачтарын жумуштан алгандыгыңар? Кана силер ошо министрди жумуштан алуу боюнча президентке сунуш бергендиңер? Президенттин өкүлүбүз деп отурасыңар ошол жерде. Мен сизди абдан сыйлачу элем. Анткени буга чейин депутаттар сизге басым кылганда биринчилерден болуп коргоп чыккан. Мен көрсө, мындай сизди жакшы ушул немеде мындай бир коррупция менен күрөшкөн кызматкер деп, мындай шундай болуп ойлогон да. Анан анализдеп сиздин берүүлөрдү кийин көрдүм. Атайын кайра көрүп байкасам, сиз ошол жерде бир прайниктин көлөмү мынча грамм эле, сен мынча грамм кылып коюпсуң, уялбайсыңбы деп зекип атасыз да, наркы бала бакчанын немелеринчи. Сиз грамм жөнүндө сүйлөп атасыз. Ал жакта миллиондогон коррупция жөнүндө сөз болбой эле да. Сиз коомчулукка красавчик көрүнүш үчүн граммдарды монт сиз ошол жерде сүйлөп атасыз. Сиздин эркиңиз жетет бүгүн. Президентке сунушту берип, президенттин өкүлүсүз. Монда кылып атыптыр, мына шумшук жетекчилерин жумуштан алыш керек деп. Силер жөнөкөй жарандарды жумуштан албай, жетекчилерин жумуштан алгыла эркиңер жетсе. Жетекчилерин кызматтан алгыла. Жетекчисиз коррупция ал жерде болбойт. Жетекчисинин түздөн түз тиешеси бар коррупцияга ал жерде. Кайсы жерди караба, эгер коррупция болуп атса, анын жетекчиси тиешет, жумуштан кетиши керек. Ошондо бизде тартип болот. Балык башынан сасыган. Бул жөн сөз эмес. Ошол жетекчиси коррупционер болгон үчүн алдындагылар коррупцияны жүргүзүп атат. Эгерде Данияр мырза сиз коррупция менен чындап күрөшөм деген позицияңыз болсо, көрөбүз. Ошол жетекчилерин жумуштан алгандыгыңызды. Ошондо биз рахматты айтабыз сизге. Жетекчилерин алгыла жумуштан. Силер ал жердеги майда санитарка, акушерка же жанагындай катареки кызматкерлер жумуштан албай. Аларга катуу тапшырманы берип, катуу эскертүү берип, түшүнүк кат жаздырып туруп, жетекчисин жумуштан алып койсоңор, ал жерде кан буугандай токтойт коррупция. Биз угуп атабыз ал жерде главврачтарга ар бир отделениеден канча акча бөлүнөрүн. Мына ошол детский больницадагы жагдайда мени чыгарбай коюу үчүн акча сунуштады менин жакын адамдарым аркылуу. Мен сатылма журналист эмесмин, эч качан мага эч ким акча сунуштабагыла. Эч качан. Мен акча сунуштасаңар дагы, акча сунуштап атам келсе дагы, мен коррупциянын бетин ачам. Эч кимди токтотуп коюп, коррупциясын жашырып койбойбуз. Бул биринчиден. Экинчиден, канчалык жаманатты кылып, канчалык жамандасаңар деле, мен акмын.
ишенбесеңер, улуттук банк аркылуу текшергиле, сот аркылуу текшергиле. Бүгүнкү күндө менин сот счетум жабык, достор. Менин счетумду жаап ташташкан. Мени Кыргызстандын территориясынан чыкпай турган кылып сот чектөө коюп койгон мага. Эмнеге билесиңерби? Анткени биз 3 буттуу камералардын, Веганын коррупциясын, анын жетекчисинин ишмердүүлүгүн иликтеп чыгып, аягында ошол коррупцияны, ошол жактагы системдүү мыйзамсыз жагдайларды токтотуп, аренда төлөбөй аткан ошол 3 буттуу камераларга арендасын төлөттүрүп, туура эмес тургандыгы үчүн мыйзам чегинде тийиштүү жактарга жазып отуруп, 3 буттуу камералар жок болду азыр. Токтоду. Бирок ошонун директору Арман Насипкулов деген Веганын жетекчиси мени сотко берди. Мен деген адвокаттарды жалдап келип менин үстүмдөн арыз жаздырды. Мени соттон сотко сүйрөдү. Аягында мени бүгүнкү күндө Кыргызстандан чыкпай аткан кылып, счетторумдун баарысын арестке коюп койду. Бүгүнкү күндө менин үстүмө мойнума 45 000 сом штрафты илип койгон. Сот. Эгерде менде акча болгондо ошол 45 000 сомду төлөп, 45 000 сомду төлөп, счетторумду ачтырмакмын. Кыргызстандан сыртка чыкканга укук алмакмын. Акчам жок үчүн мен ошол бүгүнкү күндө 45 000 сом төлөй албай, ошол эле учурда соттон мен сыртка чыга албай счетторумду бекитип таштаган. Ишенбесеңер текшергиле. Мени бул жерде миллиондорду табат экен улук, миллиондорду жасайт экен улук деп, бул акча үчүн иштейт экен, бул хайп үчүн иштейт экен деп нени гана айтып атасыңар. Бирок не десеңер ошо дегиле, биз коррупцияны, медицина тармагындагы коррупцияны дагы да ача беребиз. Биз эч качан Кудайдан башка эч нерседен коркпойбуз. Калдайган кыргыз эли турат артыбызда. Миңдеген мекендештерибиз турат. Эч качан силердин колуңарга, силердин алдыңарга, силердин азууңарга мени салып берип койбойт. Мен буга бөркүмдөй ишенем. Мен кыргыз элине сүйөнөм. Мен ошолорго таянам. Кыргызстандыктарга. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, өз укугуңуздарды билиңиздер. 6 жашка чейин балдар эч жерде төлөнсүн деген акча мыйзам жок. Мамлекеттик кызматта сиздерге бир логикалык түшүндүрмөнү айтып берейин. Мамлекеттик кызматкер менен жөнөкөй жарандын айырмачылыгы эмнеде, достор? Айырмачылыгы, жөнөкөй жаранда мыйзам тыюу салбаса, любой нерсени жасай берет. Любой бизнести кыла берет, эгер мыйзам тыюу салбаса. А мамлекеттик кызматкер мыйзам менен тыюу салбаса, моуну кыла берсе болот. 6 жашка чейинки баладан акча направлениясы жок, алынсын деп мындай жазбаса, биз ала беребиз деп айтпайт. Мамлекеттик кызматкер мыйзамда эмне көрсөтүлсө, ошону аткарат. Мыйзамда эч нерсе көрсөтүлбөсө, мыйзамда эч нерсе көрсөтүлбөптүр, мен муну аткара берем деп мамлекеттик кызматкер эч качан айта албайт, жасай албайт. Айырмачылык ушул жерде. Мамлекеттик кызматкер, бул медицина тармагындагылар, мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет. Мамлекеттик кызматкерде мыйзамда жок бүгүн 6 жашка чейин балага акча алсын деген берене жок. Ошондой берене болсо алса болот булар. Демек берене жок, булар ала албайт. Берене жок экен, тыюу салбаптыр, биз ала беребиз деп бүгүнкү күндө албашы керек алар. Мен ушул нерсени айтып жаман көрүнүп атам. Ошондой эле боюнда бар аялдар, төрөгөн аялдар, төрөгөндөн кийинки аялдар, аборт кылган аялдар, булар албайт. Эч качан акча албаш керек. Операция кылганда эч бир жерде албаш керек. Жок дегенде биз балдарды коррупциясыз төрөтүп, балдардын акысын жедирбей чоңойтолучу ошолорду. Бир шунча эл журт бир нерсени талап кылалычы, ушул жок дегенде балдардын акчасын жедирбейли, төрөп аткан аялдарыбызды түйшүккө салбайлычы ошолорду. Ойлонбой төрөсүнчү ошолор деген нерсени алып келеличи.
ошол нерсени айталычы, ошол нерсени кылалычы деп атабыз биз. Ошон үчүн урматтуу достор, биздин талабыбыз ушул болуп атат. Анан эми мен силерге урматтуу мекендештер, периште болуп аткан министрдин жагдайын көрсөтүп коеюн. Мына бул жерде министрдин, периште болуп аткан министрди сиздерге тааныштырып коеюн. Бүгүнкү министр ушул: Жаркынбек Касымбеков, 45 жашта, эл аралык медициналык окуу жайында университетинде ректор болуптур. Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалим болуптур. Ылдый жылабыз. Уголовный статья. Кызмат абалынан пайдалануу боюнча буга кылмыш иши козголуптур. Сот Жаркынбек Касымбековду күнөөлүү деп таап, буга 300 000 сом доход мамлекетке төлөтүптүр. Сот буну 300 000 сом акча төлөтүптүр. Эми могул жерди карайлы. Кактус медиага чыгыптыр бул. Эмне үчүн установлено закон. Вот, могул жерде атайын форма медициналык кызматкерлерге алабыз деп, жанагы мына көзү көр, кулагы укпаган коомдун эмелерине, кызматкерлерине мед спецодежда кийгизем алам деп тендер өткөзүп 1 200 000 сом бербептир, алып алыптыр. Анан буга сот кызмат абалынан пайдалануу деп күнөөлүү деп таап 300 000 сом штраф төлөптүр. Мына прокуратуранын чечими мына. Дагы жылабыз. Жаркынбек Касымбеков кызматтан кетиптир. Мо скорый помощьто иштегенде ошо станцияда мына кызматка келип келбей жумушка олку-солку жүрүп буну не кылыптыр? Жумуштан алыптыр. Кызматтан уволить этиштир ошондо. Андан кийин 2020-жылдагы төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ошол акыбалда Минздравдын кабинетинде мына чоң казаттын өкүлү болуп келип, бул не басып алыптыр Минздравды. Накта баскынчы мына ушул министр өзү. Көрдүңөрбү? Мен факты менен сүйлөйм. Мына мени бул министр заказ аткарган, анан басып алды, басып кирди, мага бастырып кирип барды деп айтып атат да. Жаркынбек мырза Кактус медиага чыгартып атышат. Кактус медиа бизди дагы чыгарып койгула, бизди муну сөзүбүздү да көрсөтүп койгула. Бул Жаркынбек мырза не кылып атат? Жаркынбек мырза менин кабинетиме бастырып кирип барды деп атат. Баскынчы деп атат мени. Мен баскынчы эмес. Өздөрү баскынчы экендигин мына тактап далил менен көрсөтүп берип атам. Эми мындай кудайды карап сүйлөшү керек. Акырында мен мына Кактус медиага чыгарып атат достор. Кабинетке бастырып кирип барды деп мен укмуш, башкача сөз менен айтып атышат да. Ал күнү биз мындан бир 10 күн мурда тиги Бишкектеги балдар ооруканасындагы коррупция чыкканда министрге барып интервью алалы дегенбиз. Биз жумуш убактысы бүтө элек болчу. 5ке чейин барып ошол жерде күтүп отурдук. 2 саат күтүп отурдук ошол жерде. Мен бир нерсени айтам да, мен бир жерден интервью алам десем, мен сөзсүз түрдө алам да ал кишиденчи. Ал береби бербейби, мен анын жообун кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп берем. Менин көктүгүм ошол. Анан мени кете бер, короче, бүгүн бербейт, бүгүн бошобойт деп койду.
Биз бошогонду алабыз анда деп күтүп отурдук көкөрүп. 2 саат күтүп отурдук. Анан бир заматта чыкты дагы Жаркынбек мырза. Чыгып, келгиле. Бирок бес камера сүйлөшөбүз деп туруп кирип кетип калды. Түшүндүм ошол жерде менен качып аткандыгын, камерадан качып аткандыгын түшүндүм дагы. Биз аягына чейин турабыз, биз күтөбүз, ишини бүтсүн, анан бизге чыгып интервью берсин деп отурдук. Анан эле ха-ха-хуха жанагы Бермет Бартабасова деп профсоюздун, медициналык профсоюздун төрайымы менен. Таап 3-5-6 аял. Ичинде каткырык, куткурук, короче. Ал жерде жумуш убактысындагыдай иш жок. Ал жерде ха-ха-хуха тээп ошол жерде чартаң этип бакырып, каткырып отурушту. Биз берки залында отурдук. Угуп отурдук. Анан кийин ал айтып атат: урматтуу министр мырза, келиңиз сен бизге интервью берип коюңуз. Бүткөндүр жыйыныңыз. Бул жакта ха-ха деп отурасыңар. Деп кирип, ошондой десем, мына кирип барды, бастырып кирип барды бизди. Анан бул шүмшүк мындай заказ аткарып атат деп бизди жаманатты кылып Кактус медиага чыгарып атат. Окуя андай болгон эмес, окуя жанагындай болгон. Булар ошентип менен кутулуш үчүн кечке отурду. Биз 7:30га чейин күтүп отурдук кечинде. Анан айласы кеткенде анан кийин тиги эжелер чыкты. Анан кийин өзү отурду, анан кабыл албай кыйла отурду көпкө чейин. Анан биз отура бердик. Биз дагы аягына чейин отурабыз. Болбосо министр эшикке чыгып кетип атканда жолунан чогуу чыгып кеп жатып көрүп айтабыз деген. Ошентип дагы биз чыгып кетип жатып айттык. Анан бизди кабыл алды. Кирип анан ошол жерден интервью алдык. Интервью дагы аябай чыңалуу форматында өткөн. Ошол жерде абдан ушул сөздөрүнү айтып, мындай бир эме кылган, бирок мына бизде бай деп атпайбы бизде? Бизде эгер бай болгондо сапаттуураак, жакшыраак жанагындай микрофондорду алат элек, анан жакшыраак үн жаздырат элек. Биздин үн жаздырган микрофонубуз мындай сапатсыз. Анан бат зарядкасы отуруп калат экен. Аны биз билбей эле зарядкасы бар экен деп эле интервью ала берипбиз. Көрсө ал зарядкасы эч жагы өчүп калыптыр. Анан үн жазылбай калып, видео жараксыз болуп калды да. Мына өкүнгөнүбүз ушул болуп атат эле. Анткени биз министрдин жообун көрсөтүп берет элек коомчулукка. Мына ушул достор окуянын чоо жайы. Ошондуктан эми ушундай жагдайда бизге карата сокку башталган учурда достор сиздер колдоп, мындай ушакчыларга ишенбей, бизден маалымат укмайынча эч кимге ишенбеңиздер достор. Биз сиздерден ошону гана суранабыз, ошону гана өтүнөбүз. Буюрса достор, бул коррупция менен күрөшүүдөгү аракетибиз токтобойт. Биз катар-эки журналист эмеспиз. Биз блогер, жөнөкөй блогер эмеспиз. Биз коррупция менен күрөшүп аткан, уурлардын жүзүн ачып аткан, кыргыз элинин, биздин мекенибиздин келечегине балта чаап аткан чиновниктердин жүзүн ача турган журналисттербиз. Ошон үчүн бизге карата эмнени гана кылышы мүмкүн. Бирок биз, урматтуу достор, калдайган кыргыз элине, калдайган кыргыз мекениме таянып, Кудайга таянып, ишибизди алдыга улай беребиз. Бар болуңуздар достор. Ушул берүүнү бөлүшүп койсоңуздар да болот.